Assalamu алейкум урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Мамлекеттик казнадан 3000 сом акчаны өз кызыкчылыгыңа мыйзамсыз жумшагансың деген жарлык менен Өзгөн районунун Чаңгет айылындагы Базаралы Каратаев деген мектеп мугалимин 6 жылга эркинен ажыратып, 400 000 сом айыпка жыккан Өзгөн районунун Ош облусунун жогорку соттун мыйзамсыз чечимдери жөнүндө атайын журналисттик иликтөө жүргүзүп, ушул жылдын февраль айында жалпы коомчулуктун назарына сунуштаган элек. Программа эфирге чыккандан кийин бул маселе жогорку кеңештин сессиясында каралып, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы көзөмөлгө алып, мурдагы мектептин директору Каратаев Базаралынын үстүнөн кылмыш козголгондо ошол жигитти 3000 сомду туура эмес колдонду деп кылмыш козголуп, өзү 13 000 сом, анын 3 000 сом мунун мойнунда, ошого 6 жылга эркинен ажыратылып, 400 000 сом штраф салынган. Жаңачылган жагдай боюнча 2019 жылдын 11 ноябрында Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан каралып, Базаралы Каратаевка Өзгөн райондук соту тарабынан 2015 жылдын 16 декабрында, Ош облустук соту тарабынан 2016 жылдын 4 мартында, жогорку сот тарабынан 2016 жылдын 4 октябрында чыгарылган чечимдери толугу менен жокко чыгарылып, Өзгөн райондук сотуна кайра кароо үчүн жиберилген. Базаралы Каратаев Өзгөн районунун Чаңгет айыл өкмөтүнүн төрагалыгына талапкерлигин коюп, азыркы өкмөт Максаталы Ниязовго тоскоолдук жараткандыгы үчүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери эч кандай негизи жок жол тосуп, Базаралы Каратаевка мыйзамсыз куугунтук жүргүзгөнүн Чаңгеттик аксакал Жуматай Кочкорбаев мындайча баяндап берди. Бир 3-4 жыл мурда барбыдын чыга беришинде ошо кызы 5 миңон октоп коебуз. Ошол жерде милициялар тосуп туруптур. А жерде өзү обычно милициялар деле жок болчу. Келесі әлі тосып қалды, біз бар айтады элек. Анан экөөлөр не болду, не нарушение деп машинеден түссөм, алар ушу Чаңгеттин айыл өкмөтү дайындап кеттилер. Деди, сиз атыңыз ким, фамилияңыз ким деди. Менин атым ушундай Кочкорбаев Жуматаймын. Десем, анда өтө бериң деди. Биз ошол жерден эч нерсе тойго бардык. Тойда ошол жерде мен алмакчынын өзүнө эми айттым, бул эмне кылган чаңгеттиктердин баары эле тостура бересизби деп айтканмын. Болгону ошол эле, андан башка мунусун биле албадым мен. Сиз де ошол тоскондун себебин билдиңизби? Эмне себептен тосту? Ошо маалда булар менен базар байлар менен чатыкташып аткан маал эле да. Машинаңыздардын маркасы окшош бекен? Ооба, меники ham Kia, бу да Kia менен жүрчү. Маркасы ошо корейский машина эле да. Окшош эле. Сиз де ошондо Каратаев Базарбай деп жаңылышып ошо адашып тосуп алышкан кочогонда. Ал эми Өзгөн районунун ички иштер бөлүмүнүн куралчан кызматкерлери Өзгөн Чаңгет жолун тосуп, Базаралы Каратаевдин автоунаасын токтотуп, тапанча такап, ички иштер бөлүмүнө алып барып суракка алганын айтты. Ошол күнү тойго конок барганбыз. Кайткан учурда бул Жуматай акалар келе берип, бизге дагы бир кой союп, мыйманчылык кылып калып калганбыз да. Экөөбүздүн машинабыздын маркасы дагы, түсү дагы окшош болчу да. Анан эртеси тойго барсам эле бул киши жиндеп калды. Сен ордуңа мени кармап алып, мындай деди, өкмөт 0016 Ниязов Максаталы деген ушундай айтып кетти. Мен соларга айтып коюп тургандар жаап жашты. Анан мен бул кишини айттым, мен тойдун алдында катуу тийгениз, башка сөздө сүйлөшүп аласыз, аксакал кишисиз деп мен эми тойдун алдында десем чакырып алып айтканга чейин барды. Бул бир эле окуя да. Буга чейин Өзгөндөн чыгып келатканда милицияларды о жыландын чыга беришин коюп, завхоз замдиректор үчөөбүздү пистолет такап кармаган учур апарып наркология текшертип жалгандар чыккан учурлар да болду. Мындай учур болду дейм. Өрөөнүбүз бир, жолубуз бир, мынчалыкка барбаш керек эле да. Менен болгон деп айттым. Ого бизде мени адашып кармап алганы эми явный нерсе да алгында. Фамилиямды сурады. Фамилияңыз ким деди. Кочкорбаев Жуматай десем, айдай бериң сиз деди. Мен өтө бердим да. Албетте бул окуяны генерал Кашкар Жунушалиев башында турган Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы көзөмөлгө алып, иликтөө жүргүзсө, жалпы милиция кызматкерлеринин аброюна көлөкө түшүргөн, мыйзамды тебелеп, адам укугун кордогон погончон эргулдар сүткө түшкөн коңуздай эле калкып көрүнүп калчудан. Бирок ошол күнү мен кечке караңгыда келетсем, Октябрьский жактан келип, Горбаничада поезд жолдон өткөндө эле гай чур делип мына таягын түндөсү күйе турган таягын кыйкырып коюп, жөн түз эткөз токтой дедим. Мен жүрөгүм сезди, барып токтодум. Гап сөз жок эле мени алып аркага салып эле Урал көздөр отуруп,
кара кийимчендер спутник апарып киргизип койду машинаны. Ал жөнүндө эки Жамал аканын баласы Нургазы бар, Икрам бар, анан Жамал аканын келини, неберелери бар машинада. Бул эмне болуп кетти? Бул сурап этпейсиңерби десем, жок, сиздин машинаңыз узатыш керек деди. Ошол учурда мени жанагы алып келип койгондон кийин машинаны камап койду. Анан мен айттым, мен Кыргызстанда жүрөм, башка бир мамлекетте жүргөнүм жок. Машинаны алгам, мына бала чагам бизди кой бергиле десем да кой бергиле деп көздөр көргөн кара кийимчен автоматтандар менен кайтаргандарга жанагы кемирге киргизип койду да. Киришип ичине. Анан 4-5 саат тургандан кийин спецназдары кой берди. Жанагы чыгышына 200 сом пул берип коюңуз деді. Чыгышына 200 сом пул берди, анан машина кайдап келип берди. Эмне деди, кармаган себебин айтты да түшүндүрүп? Жок, себебин айтып кичине сурады, сиз керексиз деп документтерин баарын аңтарды. Анан кийин мен ошол өзүм окуучум бар эле, спецназ деген. Ошо дежурство деген ошого чалдым, кармалып калдым десем, Орозбаев Улан деген бала келип, ошо старшина келип, бул мен агайын бир ай изелемиз деп киргизишет экен, ошонун 100 миңнен кайра чыгып койду. Өзгөн районунун Чаңгет айыл өкмөтүнүн башчысы дайындады эле деп, Жалал-Абад Чаңгет жолунда мыйзамсыз жол тоскон милициялар кимдин буйругун аткарып, карапайым адамдарды кармап, камап, суракка алып жүргөнүн Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын кызматкерлери эмес, айыл тургундары Жуматай Кочкорбаев менен Базарали Каратаев иликтеп, так, даана айтып берип жатат. Милициянын мындай мыйзамсыз иш аракеттерин ким көзөмөлгө алат? Өзүңүз кийин кандай ойлодуңуз ошону? Ким уюштуруп, ким карматты деп? Мен ошол күрөңтөрдүн уюшканын, кармалганын ачык эле билинди. Ачык эле билинди. Себеби 16 Максат Али айтып кетти деп билсе, бул кишиге айтты. Чаңгет айыл өкмөтүнүн. Анан Чаңгет айыл өкмөтүнүн башчысы Жалал-Абад милицияларын айтса, ал милициялар бизди кармай албайт да. Бул жерде жогозуктан бирөө кийлигишкен да. Өзгөн нерсе милициясынан сузак айтып, сузак милициялар турушу мүмкүн. Болбосо сузак милициялар өзгөндөн эле бир өкмөтү бар айтса, милициялар аткара берсе керек. Булар да ортосунда мунун алыгы келин директор болом деп кылбаган иштерди кылып баары эле жабышып туруп алды да. Мунун айыпы деле жок эле бул баланын действительно. Алыгындай неме кылган жерден жок жерден эле ушу мамасалысы деле башкасы деле баары жабыша берди. Канча эл ортого түштү. Айтты dedi, munda mineng бар, жөн эле неме кылбайсыңар бир жерде. Бошоткун келсе, жөн бошотуп кое бер, муну эмне кыласыңар? Тарактатып деп. Ана болу эле буга бир баланы иле өздештү. Булам жөн бала эмес да эле жөн атып туруп бере турган. Бул китепкана 2006 жылдын 19-июнундагы Чаңгет айыл өкмөтүнүн токтомунун негизинде Базаралы Каратаевдин жеке өз каражатына курулуп, алгач башталгыч класстын окуучулары тамактануучу ашкана болгон экен. Бул жер мен айыл кеңешинин депутаты кезегинде Чаңгет айыл өкмөтүнүн башчысына атайын мектепке ысык тамак берилип калгандыктан бизде жаңы мектеп курулуп, кошумча курулуш жок болгондуктан ашкана куруп берейин деп мындай билдирме жазгам. 2006 жылы 3-июлда чыгыш кылгам. Анан бул боюнча өкмөт мага токтом чыгарып берген. Базаралы раз мени мамлекет мага эмне кылып берет деп күтүп отурбай, мен ушул айылда жашап атып, мамлекетке эмне кылдым деген максатта, мен устачылыгым менен ушуну өз каражатыма куруп берейин деп, анан токтом чыгарып, муну мен өз каражатыммен кургам. 2007 жылы 17 майда жаш темиргечил күчтөр келечектин татыктуу инсандарын тарбиялайт деген темада Өзгөн району боюнча ошо 100дөн ашык мектептин директорлорун чакырып, райондук билим берүү бөлүм башчысы Ибадатбек Маматова менен биргеликте ачылыш аземин өткөрүп, семинар өткөргөнбүз. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ремонтун өз каражатыман бүткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин күндүмдүк тазалыгын өзүм келинчегим тазалап, азыр китепкана болуп, балдардын китеп сактоосу жай, китеп окуу бөлмөсү, китеп боюнча иримдер ушул күнгө чейин иштеп келатат. Мен ошол мына 5 жылдан бери, 4-5 жылдан бери үй камагында болсом дагы, ушунун тазалыгын, ремонтун мен келинчегим менен бүгүнкү күнгө чейин дагы мектептен эч кандай эчтеке албай, каражат менен бүткөрүп келатам. Өкмөт документи жок экен деп карап, мага документ беришти. Мен документтен тасыктаган архивтен кагаздары менен бердим. Алып келип көрсөттүм, ошол боюнча турат. Азыр мектеп пайдаланылат, мамлекет пайдаланат.
ушул күнгө чейин. Мектептин спорт аянтчасындагы гимнастикалык спорт шаймандары кароосуз калып жоголгонун айтып өкүндү. Анан эми мен мына мектептин бүт темир гимнастический скамейка, шведский скамейка, гимнастический отуруштар, турниктер, баскетболдук шыт, доска бүт эски мектептин участогунда темирлердин баардыгы жок болуп кетти мен кургандар. Мен ошого өкүнөм. Ал темирлерди канча менет менен 20 жыл директор болуп курдум эле. Айылда партанын буттарынан бери чарпайып алып таркап кетти. Азыр балдар ойной турган талаа жок. Бир гана мектептин алдында ойноп калышты. Мен ушунча жылдан иштеп өз үйүмдө болуп калган мектепке кире албай, азыр эми жолдон өткөндө көрүп атам да. Сабактар кандай өтүп атат. Эмне себептен тегине таратып ийди жана? Эми ал ушун биз курган нерсе кароосуз калды да. Эми жыл сайын ремонтты кабыл алганда мен директор кезимде ошолордун ак көк краскасы менен нестандарттык оборудование деп туруп спорт аянтчаны мектептин жылдык ремонтты кабыл алганда кабыл алчу эле да. Мен директор болгондон кийин ошол спорт аянтчалар текшерилбей калды да. Мен ошол темирлердин таркап кеткенине өкүнөм да. Ол канча минут менен курулган, балдарга келечек өсүп аткан балдар керек эле да. Чоңалайлык аксакал Абдулмухаммад Кутбидинов Базаралы Каратаевди ак жеринен күнөөлөгөн укук коргоо органдарынын кызматкерлери мыйзам алдында жоопко тартылышы керек дейт. Мен ошол жогорку соттун өкүмүн мен жана эмеден окудум, Базаралыдан. Ошол сотторго чындыкты элге, чындыкты чечип бергендигин чоң рахмат биринчиден. Эми жогорку соттун чечимини райондук сот, областтык сот буза албаса керек. Кудай кааласа Базаралы акталат. Эли журтуга жүзү жарык болду. Мунун балдарынын жүзү жарык болду. Туугандарынын жүзү жарык болду. Илгерки, мисалы үчүн ошол баягы мурда камалганда сен атаң кулак болуп кеткен, сен атаң мындай болгондо сөздөн кутулду бул балачы. Жүзү жарык, элге кызмат кыла берет бул. Дагы бул баланын ошол кара өзгөйлөр, ушул ишке алып барган кара өзгөйлөр канча жылдан бери канча кыйналган болсо, азыр бул адвокаттар менен сотторго кайра жазыш керек Базаралы. 50 миллион, 60 миллион бул моральный ущерб төлөш керек. Канча чыгым кеткен. Ошол адамдар дагы ушул элдин алдында ошол кыйналып көрсүн. Ушуну жасаган, ошо пулга кызыккан, акчага кызыккан ошо прокурорлор, соттор дагы жооп бериш керек. Именно ошолор соттор жооп бериш керек. Азыркы күндө өзү ойлонуп кыйналып жатса керек ошол сот менен прокурорлор. Эми жөндөн жөн адамды күйгүзбөш керек да, жөндөн жөн адам күйбөш керек. Бул бечерал бала болсо, элге кызмат кылган болсо, 20 жыл мектепте иштесе, мектепке ашкана куруп бериптир, көрүп келдиңер мынакей. Кайсы адамдан сурасаң, бул Базаралы ушул кылган кызматтарын бардыгын эл жакшы деп баалап атат да. Чаңгеттик аксакал Мураталы Пайызов эл арасында мына ушундай мыйзамсыз иштер болуп жатканын эл билсин деп коомчулукка кайрылды. Колунда бар адам, таныш тамыры көп адам эле ушинтип эле бирөөнү тебелеп ушундай бара берсе, бу бизде чындык болобу? Шуну эл билсин деп чуркап жүрдүк да, эл билсин. Бул дагы бир жерде дагы ушундай болушу мүмкүн. Бу эл ичинде мындай немени боздогондор көп да. Ошон үчүн аксакал башыбыз менен ушунун немесин эл билсин деп арыз-муңубузду айтып келебиз. Ушуну элге жеткирсе экен, эл түшүнсө экен, ушунун тарткан күнүн эл башка дагы бир инсандар көрбөсө экен. Кыргызстанда чындык болобу деп көп жерде сүйлөдүк. Ителе көңүл бөлбөйт. Барбаган жерибиз калбады. Жазбаган жерибиз калбады. Теледен чыгып сүйлөдүк. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго, депутат Улуг Ормановго, президентке ушунун тагдырына көңүл бөлүп койгон үчүн чоң элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Силерге чоң рахмат. Ушул акталып кетсин, бирөө ыйлап жүрүп өтпөсүн.
uşular elge jetse, el dağı düşünüp özlerinin pikirin, uşulardın taqdırın aytıp koysa degen oydabız. Ушул окуя болгондон кийин деги эле ушу сиздердин айылыңыздарда кандай сөздөр айтылды негизи эле? Qanday sözler? Eldin bardығы narazı. Eldin bardығы narazı. Şunday жақсы kadırdı. 20 yıl deputat, direktör olup işledi. El ağartuğunun atilişnigi. Bunun emgegi zor. Mektepke öz yanından çaykana, aşkana salıp verip ağzırok jigit ele. Sen тоскоол болбогонуңда мен мурдагы чыгарылышта эле өкмөт башчы болот элем деп Максаталы Ниязов Базаралы Каратаевка өчөшүп алганын айтып өттү. Айыл өкмөтүнүн креслосун талашып, ушундан келип чыкты бул деп атпайсызбы? Ооба. Ошону кимден талашып атат? Эмне себептен бул күнөөлөнүп калып атат? Ошода азыркы Максаталы Ниязов. Ал өтпөй калбады бу. Anan giyin sosup dalı öttü. Onu gektep arkasına kovup çıkıp aldı. Demek ошол учурда бул Базаралы Каратаев да өкмөт болом деп ошого катышкан. Шайлоого катышкан. Ошон үчүн сен эмне үчүн шайлоого катышасың, эмне үчүн өкмөт болом дейсиң деп ушундай болуп атат. Şunday olup atты. Sen şu özün talapkerliğin bolboganda men hükümet bolup kalat eleyim. Mesele şu. Talaşudan yol olsa bir ayıldağız. Yamandık jakşılığız bir. Şunday bir göçede turup bir-birimizge düşmanlık kılsak. Onda bizde kanday yaşa olur. Şunu el bilsin de vatavuz da el bilsin, el bilsin. Anan bunday bu okşuğun aksası adamların sözüne o birliktekiler uğu öğredik ende. Birliktekilerge dağı janak organda iştegenlerge dağı şu okşuğunga bir mani verip Kudaydan korkup tegi düğünü bar ekenin bir eski esini alıp yaşasa deyiz da bir önü sızdatış gerek emes da. Базаралы Каратаевти каматкан адамдар ушул эле сот, ушул эле прокуратуранын колу менен Чаңгеттен көп жакшы чыган адамдарды мыйзамсыз каматканын айтып Жеңиш Пиратов кейип отурду. Бул маселе мындай болду негизинен. Биз райондон алыскы турганыбызга байланыштуу Ирис айылдык өкмөттөн Чаңгет айылдык өкмөтү деп бөлүндүк. Бирок эч кандай бизде киреше анча эмес. Татасияда турган айылдык өкмөтпүз. Анан ушул кичине болгон айылдык өкмөттү бу жерде амал талашуу, стол талашуу менен ушул акыбалга жеттик. Бул Каратаев Базарбай 20 жыл иштеп, элдин бардык балдарына билим берген Агдил агай. Бул кандайча болуп калганын себеби бу жерде азыркы айылдык өкмөт өзүмдүн эле туугандарым менен бул айылдык өкмөттү башкарамын деген ниетте мындан мурунку менин бир агам Кошоков Акимбек деген дагы өзүнүн кандидатурасын айылдык өкмөткө койгондо ушу берене менен, ушу прокурор, ушу соттор менен мыйзамсыз буларды жазалаган. Дагы бир иним Мамытов Мирлан ал дагы ушул айылдык өкмөттө бухгалтерияда иштейт эле. Буну дагы биздин биринчи чоң салымын кошкон Кадырбеков, Курманбек деген абабыз ушу мектептерди салып, ушу маданият үйлөрүн салып, кичине бизди адам катарына кошкон аксакалыбыз ушул эле. Ушул кеткенде мен эми ушу Мамытов Мирланды даярлап койдум. Куда кааласа ушу силерге камкатиңерди аткара турган кылып тарбиялап койдум. Бирок ал жигитке дагы ушу беренелерди коюп, ушу статьяларды коюп, буну дагы 6 жылга камап, 400 миңден бир акчасын төлөттөрүп, үй камагына камап койду. Уруулар ортосунда ар кандай акыйкатсыздыктан келип чыккан араздашуулар бар. Жаштарды биз тыйып
араң басып турабыз. Чоң чатак чыгып кетиши мүмкүн деп кейиди. Мыйзамсыз каматкан адамдарга кандайдыр бир эл арасында мындай бир наразычылыктар айтылган жокпу? Наразычылык болуп атат. Мисалы мен бул боюнча прокуратурага билдирүү бергенмин. Акимге билдирүү бергенмин. Себеби 3 уру өкмөт даярлаган менен 4 уру бири-бири менен чоң азыр жаңжал чыгардын ардында биз басып турабыз. Себеби биздин аталарыбыздын башын, өзүбүздүн башыбызды тебелеп мыйзамсыз иштер көп болуп атат. Балдарды да басып турабыз. Мен айткам прокуратурага дагы, мыналарды чечип койгула. Чоң жаңжал чыккандан кийин айтпады дебегиле деп. Чоң жаңжал чыгып кетиши ыктымал. Просто биз басып турабыз эми. Азыраак убактысы калды, ошого чейин иштеп алсын. Өз уяты менен бошотуп берер дейбиз, билбейм. Дагы көнүгүп калып, кийинки созупка дагы аракет кылып көрөбү, аны убакыт көрсөтөт. Базаралы Каратаев акыйкаттуулукка жетүүгө көмөк көрсөтүп келаткан ар бир инсанга ыраазычылыгын билдирди. Мен азыркы учурда ушул үй бүлөмдүн атынан, жеке өзүмдүн атынан ушул райондук, облустук жогорку соттун өкүмдөрүн жокко чыгарган ошо күч органдарына, жогорку соттун кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Себеби акыйкат бар экен, чындык бар экен. Азыркы учурда ошол райондук, облустук, жогорку соттун өкүмдөрү жокко чыгарылып, кайрадан өзгөнгө кароого, териштирүүгө жиберилди. Бул жерде жаңа ачылган жагдай боюнча 3000 сомду туура эмес пайдаланды деп чындык тарап, мен тарапта турса дагы Ош облустук тергөө бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Тынчтык Кенжебаев 3000 сом пулду квитанциясы болуп, далил документ болсо дагы ошол редакцияда иштеген Адышев Турсунбай агайды каалагандай кызмат алынан калчап, өзү каалагандай беренелерди өзүнүн кызыкчылыгына бурмалап коюп, ошонун аркасында мен жабыр тартып жүрөм. Азыр эл арасында ошол соттор чакырда, өзгөн район соттору менин жагдайымды көрүп, кагаз келсе дагы кайрадан териштирип карайбыз деген пикирлерин айтып атат. Бул жерде ошол сот органдары, прокуратура, күч органдарына ишеничти кетирген баягы бир карым майды бир кумалак чиритет дегендей, ошо Тынчтык Кенжебаев прокурор кептенген, сот козуюп кептенген, ошондор бүт сот прокуратурага кызматкерлерине көз ийип атат да. Ошол менин тагдырымы өзгөн районубуздагы жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Зулпукарович, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун отчетунда мен Каратаев деп айтылып, суроо жооп болуп, ошол прокуратура бөлүмүндөгү акыйкат учурда иштеп аткандар дагы бир чындык болду да. Такыр эле мен үмүтүм үзүлүп калды эле. Эл бар экен, ошо мени таанышым болбосо дагы, туугандарым чоң болбосо дагы, сиздер ошогон чындык тараптагылар айтып, ошо чындыктын бетинин ачылышына көмөк көрсөткөнүңүздөргө мен жалпыңыздарга ыраазычылык рахмат айтам. Мектепте атайын аскерге даярдык. Физкультура боюнча кадр жок экенине карабай, сен соттолгонсуң деп мектеп директору ишке албай жатканын айтып кейиди. Чаңгеттен дүйнөлүк аренага чыккан мыкты спортчулар болсо деген тилегин билдирди. Эми ушунча күндөн бери мен келе айтам, бирге иштеген өз үйүмдө болгон мектептин директору соттолгонсуң деп жумушка албай келе атат. Эми бул районуга бардым, акимчиликке бардым, прокуратурага бардым. Бул мыйзам боюнча мектеп ишке алыш керек дейт. Мектепте атайын аскерге чейинки даярдык, дене тарбия адисти боюнча кадр жетишпесе дагы мен ошо соттолгонсун актоо баракчасын алып келгенде ишке аласың деген максатта жумуш ордун албай атат. Бирок эми өзгөн район соту акыйкат карап чечип берсе, бардыгы жайына түшүп бир кайтадан бир иштеп бир элге кызмат кылып, Кыргыздын улуттук оюндар боюнча ата мекени сүйүүгө өсүп келе жаткан жаш муундарды шамдагайлыкка, кайраттуулукка, күчтүүлүккө, ийгиликчиликке, патриоттук сезимин ата мекенин сүйүүгө бир тарбиялап, айылдан өстүрсө деген аруу максат тилектерим бар. Жалпы эл арасында бүгүн эмне деген пикир айтылып атат сиздерде? Эл арасында бардыгы ачык айкын билинди. Бул Базаралы Каратаев өкмөт болуп кетет. Ошону эптеп жасалма жолу менен болсо дагы өкмөткө койдурбаш маселесинде соттотуп койсок деген маселе. Кенжебаев прокурордун ким экендиги тайын болду.
Бул Күрөңовдордун Мирбек Күрөңовдун рейстин баштагы башчысынын кучакташкан досу экен. Ошондуктан 5 токтомду Кенжебаев жасалма жүргүзүп, мен ачык айтам, бул боюнча ошо кагаздар далил менин колумда бар. Областык прокуратурадан, райондук прокуратурадан атайын тергөө амалдарында кандай жүргүзүлгөндүгү ошол Кенжебаев өзү каалагандай эле жазып, токтомдорду чыгарып, козголгон оригинал кагаздар бар менде. 140.590 сомдон 122.590 сом жок кылгандарды актап 18.000 сомдон 18 тыйын жебесем мени каралаганы. Анан бул жерде азыр баары эле билинип калды айылда. 18.000 сом эмес болуш керек, 10.000 сомдон. 18.000 сомдон 10.000 сомун акча болгондо беребиз деп бербей жүргөн зандык деп соттун өкүмүндө турат. Башкы бухгалтер төлөгөн. 8.000 сомдун 3.000 сомун макалага берсем, кифтенсем турса дагы оны камап ичинен. Ал сот өзгөнүн сотунда айтып берди, журналист Адышев Турсунбайчы. Андан дагы 10.000 сом акча алып Кенжебаев. Аксакал айтты да мага. Анан кечээ сотто мен Базаралдан уялып жүрөм. 3.000 сом пулду алып китенсе бергенмен. Берген эмес деп айтасың деп Кенжебаев ушундай ишке барды. Чыныгы мен уялып жүрөм. Чындык бул тарапта китенсе берген. Анан пулуму мен 3.000 сом эми аксакал болуп 70ке чыкканда кайта бергенде бул өзүнүн атынан төккөн. Бул агайда күнөө жок деп кечегинде кайра сотто мени Адышев актады да. Калима айым өз үй бүлөсү менен ак жеринен караланып, оор күндөрдү башынан кечиргенин айтып өттү. Мектеп дегенде жолдошум бул үйдүн ишин ойлобойт эле да. Болгон күч кубатын, болгон ишин мектепке, эл үчүн кызмат кылып жүргөн адам эле. Анан ушул текшерүүдөн кийин бул аябай райондук сот, областык, жогорку сот болуп отуруп аябай кыйналдык да. Балдарыма ушунчалык жүрөгүм ооруп турса дагы, балдарыма өзүм кайрат берет элем да. Балдарым, силер кыжалат болбогула, ак ыйлып сынбайт. Атаңарды билесиңер, силерге кандай жакшы тарбияны берип отурат. Сөзсүз бул иш ак ыйлып сынбайт, агына чыгат деп өзүм жүрөгүм ооруп турса да ушунчалык балдарыма кайрат берип, күч берип, дем берип, балдарым ушентип көңүлүн көтөрүп аластат элем да. Сөзсүз түрдө түнү кетет, күнү кетет. Сот деген сот экен. Балдарга айтпаса дагы мага айтып кетет. Эмне болот экен, бүгүн камап салбайт бекен деген бир сөздөрдү укканда ушундай кыйналып, мындай нерсе адамды ушунчалык оор күн болду да биз үчүн. Ишенбей деле калгам да акыркы күндөрү. Бул сот органдары деген акты деле кара кылып кое турган орган экен да деп ишенбей деле калгам да. Ошо кече жакында анан жогорку соттон акталды дегенде токтомду көргүнчө өзүм ишенбейм да. Бул дагы мен көңүлүмдү көтөрүш үчүн эле ушинтип коюп атабы, бул эмне болуп атат экен деп качан жанагы акталдым, токтом дегенден кийин анан кийин ишенип, чындык бар экенине ишендик. Эли журтубуз, айылыбыз, уккан адамдар баарында ишенип калышты да. Чындыкты, элдин көйгөйлөрүн аттын кашкасындай таанытып, чындык үчүн иштеген сиздердин телеканалыңызга өтө чоң ыраазычылык билдирем. Жаңачылган жагдай менен бул иш кайрадан Өзгөн райондук сотунда каралуу алдында турат. Окуянын жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүп, соттун чечимин келерки чыгарылыштарыбызда назарыңыздарга сунуштайбыз, урматтуу көрөрмандар. Албетте, сот адилеттүүлүгүнө ишеним артып, акыйкат чечим чыгарат деген үмүт менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбурбек Аленов, Инсан Бакиров, Нью ТВ.